Бекер батир алууну каалагандарбы же кайрымдуулук иштери менен белгилүү жеке ишкер, меценат жана бир ай мурда өткөн президенттик шайлоодо мамлекет башчылыгына талапкерлигин койгон Имамдин Ташевдин канатын кайруу аракетиби. KG Group курулуш компаниясынан батир сатып алган бир нече жаран Финполго арыз жазып, компанияларды алдап кеткенин билдирип, маалымат каражаттарына байма-бай чыгып жатышат. Бул материалда биз чырдын келип чыгышын жана учурдагы абалды фактылар менен түшүндүрүп беребиз. Бул окуянын башы 2017-жылга туш келет. Дал ошол жылы KG Group курулуш компаниясына арматура жеткирип баштаганына аз эле болгон Эльвира Газиева алгач компаниянын ишенимине кирген. Андан соң бир нече батирди өз карамагына алып, анын ордуна бекер арматура жеткирмек болгон. Башкача айтканда, бартирдик негизде кызматташууга киришишкен. Ошентип компания ар бир чарчы метрди $550 сатса, ал $400 сатып баштаган. Бул көпчүлүктө күмөн жараткан. Анткени бул сумма батирди өз наркынан төмөн сатууга барабар болуп калмак. Ошентсе да Газиева 20дан ашык адамдын акчасын алып үлгүргөн. Батир алууну каалаган үлүш ээлери менен түзүлгөн келишимде арматура жеткирилмейинче жана үй сатып алуу үчүн каражат компаниянын кассасына келип түшкөнүн тастыктоочу квитанция алынмайынча батир ала албайсыз деп так даана жазылып турган. Жылдап чогулткан чоң өлчөмдөгү акчасын салып жаткан ар бир жаран келишимдин маанилүүлүгүн билсе керек. Дал ошол негизги документти окуп чыгып, макулдугун билдирип, Газиеванын шарттарына макул болгондор бүгүн KG Group курулуш компаниясы жана анын ээси Имамдин Ташевден бекер батир талап кылып жатышат. Газиева жабырлануучуларга тил кат жазып берип гана кутулуп, ал эми квитанция боюнча сөз болгондо ар кандай шылтоолор менен улам кийинге жылдырып турган. Компания өкүлдөрү билдиргендей, Газиева арматураны жеткирип берген эмес жана азыр ызучу жаратып жаткандардан ишканага бир тыйын да түшкөн эмес. Сөз болуп жаткан үлүш ээлеринен акча алынганы боюнча квитанцияларга көз чаптырсак, жабырлануучулар акчасын Стройком Групп компаниясына төлөгөн. Аталган ишкана Газиевага таандык болгон. Бул факт ачыкталары менен Газиевага карата доо арыз жазылып, сот аны 10 жыл темир тор артында калтыруу чечими кабыл алган. Тергөө учурунда анык болгондой, Газиева жабырлануучуларды 78 миллион сомго алдап кеткен учурда түрмөдө отурат. Бул тасмада компанияны жана анын ээси меценат Имамдин Ташевдин аброюна шек келтирип, соттун чечими жок, аны алдамчы деп атагандардын бири Газиева менен сүйлөшүп турат. Я бы потеряла, просто еще даже не получила, еще подала, получить еще не получила. Просто забыла где-то, либо в банке перед Новым годом, я где-то его забыла, вот и все. Бул документтерде болсо алданып калганын түшүнгөндөр Ташевга карылып, маселени чечип берүүсүн өтүнүшкөн. Кардарлардын абалына кирип, аларга жардам берип, компромисске келүүгө аракет кылган KG Group компаниясы алдамчынын торуна түшкөндөргө өз наркынан төмөн баада батир берүүнү чечкен. Мындай сунушка макул болгондор окуя чынында кандай болгонун айтып беришти. KG Group'ка кийин келгенибизде, кана ошол квитанцияңыз, сиз $36.000 Эльвирага төлөдүм деген квитанцияңыз кана, бериң, биз ошону көрөйүк дегенде биз бере албай калдык да. Бизде квитанция жок болуп калды. Бизди алдап, алар квитанция беришкен эмес. Элдер ушинтип жүгүрүп, сотко берип, эки жакка басып жүгүрүштү. Бирок биз ага кошулган жокпуз. Биз Ташевка барып, жакшы немебизди түшүндүрүп өзүбүз, биз кандай кылайык, биз кандай жол менен алсак бизге жеңилдик болот, биз кандай кылышыбыз керек, бизге ушуну түшүндүрүп эметсеңиз десек, ал бизге айтты, договор мына шунча сумманы төлөйсүз, шунчаны, анан үй сиздики болуп калат деп ошенткеннен биз эметкен, кошулган жокпуз. Алар соттошуп, башка кылып атышат, бирок биз кошулган жокпуз. Азыр эң жакшы оңой жолу болду. Ташев бизге эң жакшы условия кылды. Себеби мына квартирада жашаң, мынча сумманы төлөң деди, биз ага ыраазы болдук. Биз айга өзүбүз келишкен сумманы төлөп атабыз. Эту квартиру купила я. Бул батирди мен мындан 4 жыл мурда кулактандыруудан көрүп сатып алгам. Бардык сумманы мен Газиеванын колуна карматкам. Мендеги акча ал сунуштаган суммага туура келип макул болгон. Квитанцияны өзүнүн Стройком Групп компаниясына жазып берген. Ал эми KG Group'тан квитанцияны бир жумадан кийин алып берерин убадалаган. Апта өткөн соң Ташевдин ишканасына барсам, акча түшпөгөнүн маалымдашты. Ошентип бир ай артынан жүрүп, акыры алданганымды түшүндүм. Сотко берип, бардык инстанцияда жеңип чыктым. Ал эми KG Group курулуш компаниясы менен бир пикирге келип, арзан баада өзүм каалаган убакытка бөлүп төлөөгө укук алдым. Даже компания не знала.
Газиевага ким канча суммада каражат берип жатканын компания билген эмес. Ал биз менен иштешип жатканда ай сайын жумуштун аткарылышы боюнча күбөлөндүрүүчү кагаз берип турушу керек болчу. Ар кандай шылтоолор менен андан да качып жүргөн. Ошол эле учурда квартираларды брондоп турган. Бул маселени биринчи болуп Ташев көтөрүп чыккан. Башында алдангандардын саны 22 киши болгон. Алардын 11 менен кошумча келишим түзүлүп, төмөн баада батирлер берилди. Калгандары принципиалдуу түрдө биз менен бир келишимге келүүдөн баш тартып жатышат. Алар жөн гана бекер батирди каалашат. Ошондой эле коомдун пикирин терс жакка бурууга аракет кылып жаткандарды Ташевдин алдыга умтулуп, жаңы ийгиликтерге жетип, кайрымдуулук менен алектенип жатканы кыжырлантып жатат деп ойлойм. Компания нааразы тарапты мыйзам талаасына чакырып, далилсиз каралууну токтотууну талап кылат. Белгилей кетсек, KG Group Кыргызстандагы мамлекетке чоң көлөмдө салык төлөгөн компаниялардын бири. Имамдин Ташев болсо жалпысынан 30дан ашык муктаж үй бүлөгө батир берген жана 1000ден ашык үй бүлөнү тамак-аш, азык-түлүк менен камсыздап келет. Жогоруда айтылган фактыларга таянсак, эгер башкаларга карыз болсо, кайрымдуулук кылат беле деген логикалык суроо пайда болот.